Кудайберген турак жай комплексинин 2023 жылдагы жылдык отчету. Дөөлөт курулуш компаниясы заманбап технология, туннелдик опалубканын жардамы менен үйлөрдү куруп жаткан алгачкы компаниялардын бири. Анын өзгөчөлүгү жылмакай бетон дубалдары, өлчөмдөрдүн тактыгы, жер титирөөгө мыкты туруштук бере алгандыгы. Биринчи үйдүн курулуш иштери аяктоо стадиясында. Бир жылдын ичинде биринчи үйдүн биринчи жана экинчи блоктору толугу менен бүткөрүлүп, 9-чу кабатка чейин монолит дубалдары жана шыптары куюлуп, чатыр парапети орнотулду. 3-4 блокто 7-чи кабатка чейин монолит дубалдары тургузулду. Учурда 8-чи кабаттын 3-чү блогунда туннелдик опалубкаларды орнотуу жана 4-чү блоктун арматура токуу иштери жүрүүдө. Экинчи үйдүн цоколь кабаты аяктап, учурда анын гидроизоляция иштери жана 5-6 блокторунун арматура токуу иштери жүрүп жатат. 4-чү үйдүн цоколь кабатынын арматура токуу жана бетон куюу иштери толугу менен аяктады. Учурда цоколь кабатынын гидроизоляция иштери жана 15-16 блоктордун 1-чи кабатынын арматура токуу иштери жүрүп жатат. 5-6 үй. 5-6 үйлөрдүн катлабан казуу иштери жүрүп жатат. 5-чи үйдүн катлабан тереңдиги 7 метрге, ал эми 6-чы үйдө 6 метрге чейин жетти. Эскерте кетүүчү нерсе, биздин үйлөрдө катлабан 11 метр тереңдикке чейин казылып, андан соң 22 катар грунт менен тапталат. Бул өз кезегинде үйдүн жер титирөөгө мыкты туруштук берүүсүн камсыздайт. 8-9 үй. 8-9 үйлөрдүн катлабан казуу иштери аяктап, подбетонка куюлду. Учурда 10-11 блокторунун арматура токуу иштери жүрүүдө. Бул айда курулуш пландары ийгиликтүү аткарылып жатат. Бардык жумуштар бекитилген графикке ылайык, сапатты жана коопсуздукту эске алуу менен жүрүүдө. 10 үйдүн жетөөсүндө курулуш иштери уланууда. Кудайберген турак жай комплексинде курулуш иштери мындан дагы тезирээк жүрмөкчү. Себеп дегенде биздин компания жогорку сапаттагы металл иштетүү өндүрүш ишканасынан туннель калыптарын заказ кылды. Туннелдик калыптын 2 комплектиси курулуш иштерин дароо бир нече үйдө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 2024 жылы биздин компания бардык 10 үйдүн бетон дубалдарын бүтүрүүнү пландаштырууда.